Урматтуу мекендештерим, аялдын хырсы, аялдын каалоосу чындыгында алтынга өзгөчө берилген го. Алтын десе өзгөчө көз караштар, алтынды жактырат эркектерге. Негизи эле эркектерге алтын таккан, алтын шакек, алтын маржандар, бир тросторду көрсөң, эркекте мындай сүрүн, анан түсүн дагы жоготот. Эркектин чыныгы сүрүн дагы жоготуп коет алтын. Баягы сепчкалар тагып алган, баягы бирдекелерди моюндары короп алган, же бирдекелерди тартып алган колдоруна, беттерине бирдекелерди, ал эркектин сүрүн, анан күчтүүлүгүн кетирип коет кадимкидей. Сакал кадимкидей айбат берип коет эркекке. Айбаттуу көрүнөт, күчтүү көрүнөт, сүрдүү көрүнөт, сакал кадимкидей айбатты берип коет. Алтын ошол жалтыраган нерселердин бардыгы аялга саз, аялга тиешелүү нерселер. Бирок ошол эле учурда, урматтуу мекендештерим, аялга кылган мамилебиз, аялга болгон биздин көз карашыбыз, биз кайерден келдик, кайсыл эмне аркылуу келдик, биринчи дүйнөдө кайсыл учурда турдук, тагдырыбыз кайсыл жерде жазылды. Мында байкасак, ошол эненин курсагынан баштап эле биз чоңойдук, төрөлдүк, андан кийинки тепкичтер аялдын чөрөсүндө, биз аялдын чөрөсүндө, территориясында биз одан бойдонбуз да. Себеби аялдын калоосунда, аялдын негизги эле жашоосунда риск тобокел деген нерсе коюлбаган дагы, себеби ага тарбия деген нерсе берилген. Балдарын ар бир нерседен сакташ керек, рискке барбайт аял киши. Бизнесте дагы көп ийгиликтерге эркектер жетет. Неге аялдар жетпейт десе, себеби аял кишиге бала тарбиясы эң күчтүү жоопкерчилик берилгендиктен, Кудай Таала тобокелчилик деген нерсени эркекке көбүрөөк берген, дагы аялга азыраак берген. Рискти ошондуктан көбүрөөк эркектер коет да. Бирок ошол эле учурда, урматтуу мекендешим, аялдардын 1000 эркек чогултуп келсең дагы бир аялдай боло албаган. Бир аялдын күч аракет жактан болсун, руханий жактан болсун, же моралдык, материалдык бар жактан топ келбеген эркектер дагы бар. 1000 чогултуп келсең бир аялдай боло албайт да. Албетте бул, урматтуу мекендешим, алган тарбияга байланыштуу. Бир чөлкөмдө бир окуя бар, бир чөлкөмдө чөлгө жакын жерде, токой аралаш жерлерде бир үй бүлө жашайт экен. Аялы налышты баштаптыр да күйөөсүнө. Бул жашоо көзүбүзгө тойду, бул жашоодон тажадык, качанга чейин мындай жашайбыз, мындай кедейчилик, мындай жокчулукта качанга чейин жашайбыз, биз дагы эл сыяктуу жашайлы, элдин ичинде жашайлы, менин дагы эл сыяктуу алтын шакектерди таккым келет, маржандарды илигим келет, кулактарыма бирдекеле сайгым келет, мен дагы эл сыяктуу жашагым келет деген сөздөрү баягы күйөөсүн тойгозот экен да. Мен кедейлигим менен сыймыктанам. Кедейлик бул эң жакшы неамат. Кедейлик ар кимге бериле бербейт. Мурда жакшы элең, мурда жаш кезиңде жакшы элең, бардык нерсеге канаат кылган, шүгүр кылган жакшы аял элең. Бүгүн эмне сени өзгөрттү? Бүгүн эмне сени ушул даражага жеткизип койду дейт да. Эй, намыстан башка эч нерсени билбеген күйөө. Мен дагы башкалардын аялдардай жашагым келет, сыймыктанып жүргүм келет, элдин алдында керилип жүргүм келет, башкалардан кем кылбаш сенин милдетиң деген сөздөрдү айта берет, күйөөсүн тойгозо берет. Күйөөсү дагы акыры ачуусу келип чыдабастан, азыр же үнүңдү катасың, үнүңдү өчүрөсүң, же мен бул жерден кетем, кайра келбеймин дейт. Мурдагы аялдарда, урматтуу мекендештерим, чындыгында канча уруш жеген, канча таяк жеген, мисалы күйөөсүнөн. Бирок алар дароо ажырашты ойлогон эмес алар. Дароо кетип калышты, атасына чалышты, апасына чалышты ойлогон эмес алар. Бүгүнкүлөр кичине таяк жесе эле желлекте эле апасына болду, мен кетем, ажырашам деген сөздөрдү айтат да. Мээсинде турмушка чыга электен мурда бирдеке болсо ажырашып кетем деген түшүнүк менен күйөөгө тийип атат бүгүнкү көп жаштар. Ушундай түшүнүгү бар сурасаң. Бирдеке болсо, орчун маселе болсо таштап кетем. Мурда күйөөдөн кайтып келиптир деген сөз бул өтө оор сөз болгон ата үчүн, эл үчүн, журт үчүн. Бүгүн кадимгидей эле көрүнүшүп калды. Мурда кыймыл аракети менен, шыпырыгы менен шыпырат эле, дарыядан алып келип суу алып келет эле, кирлерди катуу жуат эле. Бүгүн бекерчи бир катуураак сөз дагы көтөрө албайт да. Жаманыраак сөз дагы көтөрө албайт. Квартирада сартан кечке жатып, кылган иши кичине бирдеке кир жууп, бирдеке кылып коюшу мүмкүн. Жеңилчилик, жалкоочулук, нафстын каалоосу жалкоолукту, жыргалчылыкты гана каалайт да. Оор сөздү көтөрбөйт. Бүгүн ошол деңгээлге жетип калдык. Мурдагы энелерибиз 7-8-ди төрөгөн, мисал үчүн. Ошол 7-8-ди төрөгөн учурда кыйынчылык өтө катуу болгон. Бүгүнкү күндө жеңилчилик болгон эмес, кир машина болгон эмес. Баягы пилисос дейби, ошондой нерселер болгон эмес.
Алар о 500 метр арақтан су алып келген, дариядан су алып келген түшүп. Кирлерди колунда жуган. Азыркыдай порошок бирдекелер болгон эмес. Колдо ташта жанчып, кыйналып колу менен. Ал энелер кыйналган да. Ошого карабастан оңду төрөгөн. Бүгүн жеңилчилик, жалкоолук, оорулар кайсыл жерде дейт? Кайсыл жерде? Салон красаты, баягы сулуулук салондору көбөйгөн сайын аптека дагы көбөйөт дейт. Ол ошондой саясат экен. Салон красаты, сулуулук салондору көбөйгөн сайын бул деген оору. Жылаңачтар көбөйөт, жасангандар көбөйөт, баягы жит аялдардын немесин берген, аялдар канчалык жасанганы сайын ошол коомчулукта зина көбөйөт. Салон красаты ошолордун белгилери. Андан кийин эле ваба, оору пайда болушту баштайт. Оору пайда болгондон кийин кайка барат? Дарыканага барат да. Азыр мындай карасаңыз, ар бир көчөдө 2-3төн аптека, 2-3төн салон красаты бар да. Экөө бири-бириге связь. Айтайын деген маселе, мындай изелгилерди карап көрсөк, өтө катуу болушкан да. Алар 2 сааттап тренировка фитнес-залга барып алса дагы, ошо кыймыл аракеттер аны өтө күчтүү кылып койгон, эрктүү кылып койгон. Союзду көргөн мисалы үчүн мурдагылар. Андан кийинки кыйынчылык, мисалы, андан мурдагыларга карасак, согушту көрүп койду. Согушта баш кесилген баштар, кулагы жок адамдар, мисалы үчүн кандай гана кыйынчылыктарды көрдү да. Ошого карабастан ажырашып кетишти ойлогон эмес булар. Бул аялдар эрктүү, тарбия алган аялдар. Дароо ажырашты ойлогон эмес. Бүгүн үчөөсү турмуш курса, бирөөсү сөз түрдө ажырашыдырган болуп калды. Бүгүн сүннөттү катуу кармайм деп туруп үйлөнөм деп аткан эркектер чындыгында бул сүннөт аракетинен берекет чындыгында. Себеби бүгүнкү эсеп менен алып карай турган болсок, бүгүн ажырашкандар дагы көп. Ажырашкандар дагы көп. Турмушка чыкпай жүргөндөр дагы өтө көп да. Жаш өтүп кетип атат, турмушка дагы чыкпайт. Ажырашкандары дагы өтө көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир эле Айша энебизге кыз түрүндө үйлөнгөн. Алып калгандар бүт жесир, башка кыйналган аялдар, бала чакасын багам деп туруп. Пайгамбарыбыз өмүр чалдын таржыманчында изилдеп чыккандар пайгамбарыбыздын чындык эркек адам экендигин билет. Пайгамбарыбыз ал жыргалчылык, кумардын, кээ бирөөлөр айтат, бул кыздын артынан жүргөн башка деген сөздөрдү айтат. Жок, пайгамбарыбыз андай болгон эмес. Аларга жардам беретине, жардам беремин деп чындап. Караймын деп. Бул Аллахтын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөтү болгондон кийин бул биздин колубуздан келген милдет. Үйлөнө албасаң да ошо кызыңа ошол тарбияны беришиң керек да. Бүгүн кызыңыз кичинекейби? Балам, кызым, ислам дини ушундай акыйкат дин, бардык дүйнөдөгү эң чындык дин ислам дини. Ар бир нерсени эрежеге так туура таразга кое турган бул биздин динибиз. Дүйнөдө элдер көп, элдер ичинде аялдар өтө көп. Аялдар өтө көп. Жада калса тозокто дагы көпчүлүк аялдар болот дейилет да. Негизи бейиште дагы аялдар болот дейилет. Себеби аялдар көп дегени. Мурда мисалы үчүн аялдагын калоосу бар, өзүнүн эрки, өзүнүн ыстык жан. Мисалы үчүн алар эмне кылыш керек? Бир тууган, мисалы мен эжем, бир тууган, мисалы үчүн өзүмдүн мисалга келтирип айтам. Өзүмдүн эжем мисалы үчүн бирөөгө экинчи болуп тийсе дагы мен эч качан ага каршы чыкпаймын. Башка эмес, өзүмдүн эжем. Кудайым өзү сактасын. Бирок ошондой болгон тагдырда дагы күйөөсү өтүп, же бирдеке болуп калган учурда башка бирөөлөрдүкү мисалы үчүн күйөөгө чыкса, буга эч качан каршы чыкпаш керек. Бирөөлөрдүкү сойку болуп кетип атат, бирөөлөргө арам жеп кетип атат. Баштан өткөн билет, көз карашы түз адамдар түшүнөт муну. Чындыгында. Башка түшмөйүнчө билбейсиң да, баягы кебир тыйын тыпырды деп акчага кызыгып, бүгүн бирөөлөр жаштык кылып, ар кимге тийип кетишет. Кээ бирөөлөр Кытайга тиет. Кытайлар билесиңер, ит жейт, бака жейт. Арам нерселерди таңда кылбайт да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул нерселерге маани бериш керек. Бул дагы, бул аял дагы, окуядагы аял дагы күйөөсүнө сөз кайтарат, бирок күйөөсү кетип калам деген учурда эмне кылды? Күйөөсү дагы бар жогол деди бул кызды.
же сени таштап кетем деп атат да окуяда. Сени таштап кетем, мен кетемин деп атат. Ал сени үйүңө барып коям же бир жерге таштап коям деп аткан жок. Мен өзүм кетип калам деп атат. А бүгүн бирөөлөр айдайт башка кылат. Бар, жогол, үйүңө жогол, кет, көзүмө көрүнбө. Жүктөрүн таштап өзүнүн үйгө алып барып коет. Үйдөн кайтып келиш деген бул өтө оор сөз болгон. Көтөрө албайт, кээ бир аксакалдар көтөрө албай уш сөздү өлүп калгандар бар. Ошол учурда сиз мени падышамсыз. Өкүм сиздин колуңузда. Мен хидаятка келдим. Эмне десеңиз ошол деңиз, бирок мени таштап кетпеңиз. Баягыдагы жүрөгү жумшап, кечир. Мен сени чындыгында жакшы көрөм. Мен жада калса чимелдеге дагы бир зыян беришти каалабайм. Сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун. Бирок сага эч бир жамандыгым жок. Мени кечир. Мен чындап сени жакшы көрөм, сүйөмүн дейт. Баягы аял ошол жерде кармайт. Чындап сүйөсүзбү дейт. Баягы кээ бир аялдар бар го ошондой. Сөздөн кайсыл күйөөсү жакшы жаман мамилеси, кайсыл учурда кубанат, кайсыл жерге күйөөсүн түшүнөт дагы, күлүштү кайсыл учурда салышты билет да алар. Чындап сүйөсүзбү дейт. Чындап сүйөм. Анда бир суранышым бар. Эмне суранышың бар? Бардыгын аткарам. Суранышым ушул: Багдадта халифа бар экен. Ал халифа бай болот бәрбир. Халифага барып келиңиз. Ал жөн барбайсыз. Бизде бир көзө суубуз бар, бир көзөбүз бар, билесиз. Анда жамгырдан түшкөн таптаза суулар болот бизде. Биздин барлыгыбызда ошо, чогултан байлыгыбызда ошо бир көзө суубуз бар. Ошону алып барыңыз белек кылып. Ал сөз түрдө бир бирдекесин берет, жообун берет сизге, рахматын айтат. Ошого барып келиңиз дейт. Бул дагы чындыгында ойлоп көрөт да. Ал хан сарайларда жашаган, алтын үстүндө уктаган, хан сарайларда жашаган эми падыша бул суу өтө зарыл деп ойлойт дагы. Баягы сууду алып алып, аялы менен коштошуп сапарга чыгат. Багдадка жакындап келет. Курук чөлдөр менен жүргөн бул, токойлорду аралап жүргөн бул чөлдөгү адам жүрүп келип, падышанын хан сарайынын жанында көлмөктөр, суулар, эң жакшы таза суулар бар экендигин билбейт. Булактар ошо хан сарайдын алдында экендигин, жана Дажда дарыясы дагы ошол жакта экендигин билбейт эле. Бул барат дагы падышага жолугат. Халифага жолугуп: урматтуу падышам, сизге белегим бар. Сизди жолугайын деп сизге качандан бери үмүт кылып келдим эле. Сизге топтогонум барлыгым, байлыгым ушул. Сизге бере турганым ушул, рахматым ушул деп белегин берет. Ошол учурда падыша, көз карашы, ой карашы жакшы падыша бар деп көпчүгүнө бир теп кетирип берсе болот. Ал падыша белиги бар, байлыгы бар, бардыгы бар. А бирок келген адамды ой карашын, көз карашын түшүнүп туруп, ар бир адамдын деңгээлине түшө билген падыша ага бир көзөсүн мага табылгыс белекти алып келипсиң дейт да, бир көзөсүн алып туруп, көзөсүнө алтынды толтуруп, белек кылып. Бул курук чөлдөн басып келиптир. Сарайдын арты менен алып баргыла, дарыяны жээктетип, кеме менен алып барып, жеткизип койгула каалаган дарегине дейт да. Баягы адамды дарыялардан кемеде алып кетет экен, ушунчалык көп суулары, дарыялары, көлдөрү бар экендигин көрүп, жана да падыша алып келген белекти жок дебестен алып, ошону ордуна алтын берген падышага ыраазычылыгын билдирип, жолун улап кетет да. Албетте алтынды алып келгенден кийин аялы: эми дагы качан барасыз дейт да. Дагы качан барасыз халифага дейт. Ошондой аялдарда кээ бирөөлөрдө алтынга карата хырсы бар да, каалоосу өтө күчтүү болот эркекке караганда. Мен дагы бир буга кошумча бир окуяны айтып коеюн. Устаз ажыга барат, умра башчы болуп, ажы башчы болуп ар жерге барат. Деги эле көп жерлерге барып жүрөт. Барып дейт, ажыдан башка бир адамдар келип чогулушуп, таксиде бир жерге алып барып келиңиз, дарыя бир жерде бар экен деп айтышты. Ошол жерге алып келейин, алып барып келейин анда деп. Баягы жерде арам акчаны да иштеп койсом болот дейт. Адалын дагы иштеп койсом болот дейт да. Таксиге мисалы үчүн арзаныраак сүйлөшүп, буларга көбүрөөк айтып арабчаны билбейт булар. Көбүрөөк акчаны алып койсом болот. Бирок андай кылбадым дейт. Кылбаймын дагы. Арамдан коркомун. Баягыларды адал акча менен эле таксинин сүйлөшкөн сенасын айтып туруп эле баягыларды алып бардым. Алып барып дейт, көлгө түшүрүп, кайра чыгып келип атсам,
Мен да көлдөн чыгып келип жаткан учурумда бутума бирдеке илешип калды дейт да. Илешип калганда байланыштуу эмне экен деп мынтип карасам, кичине бир тегерек бирдеке экен. Ичиде сарык бирдеке көрүнүп кетти. Аны алып алдым, ошол керектүү бирдеке таш окшойт деп эле. Аны ошол алтынды көрсөттү, кийин сүрүп тазаласа ал алтын экен, алтын таш экен. Алтын таш экен дейт да. Анан аны келгенден кийин ошо аялына көрсөтсө, ошол жерде жатып алып дагы казып таппапсыз да алтынды да көбүрөөк алып келет элеңиз дейт да. Ошондой аялдардын эмеси каалоосу күчтүү болот алтынга карата. Алтын дегенде өзгөчө болуп кетет да. Биз темирге, мисалы машинага, самолетко, башка темирге канчалык кызыкса, алар чалтыраган алтынга көбүрөөк кызыгат. Бирок калуу деген үмүтпөйт. Мисалы эки киши дагы бир күчтүү машинаны үмүт кылат, ошого жетет да. Кудай таала биз жаштыгыбыздан үмүт кылган нерселерибизди мына байкасак орундатып келип атат, жеткизип атат ошол нерселерге. Ошол машинага жетебиз, ал машинаны кичине тебебиз, минебиз, андан кийин ошол нерседен кадимкидей көңүл кылат. Машина алабыз, андан дагы жакшыраагы чыгат. Ошол эле машина, ошол эле түрдө. Бирок болгону фары кичине башкачараак болот, свети башкачараак болот. Бирок ошол эле машина ошол эле дареге жеткизет да. Бирок ошондо калабыз. Кырсынын каалоосу ошол кичинекей көздөрү, каштары башкача болсо эле машинаны алабыз. Андан дагы башкасы чыгат, дагы башкасын алабыз. Бул жарыш дүйнөсүндө эч бир нерсе токтоп калбайт, ар бир нерсе өзгөрө берет да. Ар бир келген адамдын психологиясына, мээсине жараша Кудай таала ар кандай кызыктарды жолуна кызык кылып көрсөтүп кое берет. Себеби бул сыноо жашоосунда. Бул сыноо жашоосунда, жарыш жашоосунда биз адамдар кайсыл учурда келбейли. 2070-жылы келсек дагы, 2580-жылды келип калган тагдырыбызда дагы ошол учурда ошол учурдун мезгилине жараша биз сыноодон өтүшүбүз анык. Жана да ошол учурдун деңгээлине жараша акыретте жооп беребиз. Мисалы 80-70 жылдары 100 метр бул жактан, 100 метр ал жактан туруп алып телефон аркылуу сүйлөшөт экенсиң десе, ал учурдагы адамдар үчүн жомок эле. 2000-жылдары интернет деген нерсе жомок эле. Азыр бизге кадимкидей көрүнүш болуп калды. Өнүгүү ушунчалык тездик менен көтөрүлгөндүгү үчүн биз адамдар шашып калдык бул дүйнөдө. Хырсты, каалоону чектегенди билишибиз керек. Нафстын каалоосу эч качан бүтпөйт. Ал жалкоолукту, жатканды, уктаганды, жеп ичкенди, жыргаганды гана каалайт. Бирок негизги максатыбызды унутпашыбыз керек. Ал аял киши болсун, ал эркек киши болсун.